Обода Лондон, BBC саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Нияз Ашматов. Орусия Спутник аттуу вакцинасын колдонуп, коронавируска каршы жапырт эмдөө программасын баштады. Коронавирустун ар бир кодун аныктоо дүйнөгө ковид менен натыйжалуу күрөшүүдө жардам берет. Ливандагы ири жарылуунун таасири аман калгандарга тынчтык бербей жатат. Биз аңтарылып кеткен кемеде болгон адамдар менен маектештик. Ишемби күнү Москва шаарында президент Путин аярлуу топтогу адамдарды эмдөөгө буйрук бергенден кийин Орусияда эмдөө өнөктүгү башталды. Орусия Спутник V деп аталган өзүнүн вакцинасын колдоно баштады. Аны иштеп чыккандар вакцина 95%га чейин эффективдүү экенин айтышууда. Бирок аталган вакцинада коопсуздук жана эффективдүүлүк сыноолорунун 3-чү этабында. Андыктан Орусия анын канчасы түндүрө алат деген суроо жаралат. Коронавируска каршы эмдөө мына ушул Москва шаарында башталат. Эл буга этият болгону менен оптимисттик көз карашта. Вакцина иштейби же жокпу билбейм, бирок анын эч кандай жаман нерсеси жок деп ишенем. Вакцинага каршы эмесмин, бирок вакцина канчалык натыйжалуу болору дагы бир жолу далилдениши керек. Эмдөөгө миңдеген адамдар жазылды. Учурда алгач эмдөөгө медиктер, мугалимдер, социалдык камсыздоо жана күнүмдүк жумуш учурунда көптөгөн адамдар менен байланышта болгон кызматкерлер онлайн каттала алат. Декабрь айында болжол менен 2 миллион адамды эмдөөдөн өткөрөбүз деп турабыз. Спутник вакцинасы коопсуз жана натыйжалуулугу жакшы. Аны 2 градус же 8 градус Цельсияда сактаса болот. Ал эми вакцинанын бир дозасынын баасы $10 жетпейт. Андыктан вирус көйгөйүн чечүүдө бул жакшы кадам. Бирок албетте бул дүйнөдөгү вакцина маселелерин чечүүнүн бирден бир чечими боло албайт. Эми президент Путин бул вакцинаны Орусия боюнча масштабтуу жайылтууга буйрук берди. Бирок вакцинанын коопсуздугун текшерүүнүн 3-чү этабы бүтө элек. Орусия муну август айында каттаган. Анда коронавирустан эң көп жабыркаган өлкөлөрдүн тизмесинде Орусия 4-орунда эле. Өлкөдө акыркы бир күндө 589 ковид өлүмү катталган болчу. Азырынча Спутник вакцинасынын сыноолорунун жыйынтыгы эл аралык дары-дармектик көзөмөлдөө агенттиги тарабынан каралып же тастыктала элек. Бирок вакцинаны сатып алууга Индия, Түштүк Корея, Кытай, Бразилия жана Венгрия алдын ала буйрутмаларын берген. Ал эми айрым вакцинага ишенбеген орусиялыктарды Спутник 5 вакцинасынын натыйжалуулугуна ишендирүү кыйынчылыктардын бири болмокчу. Мен вакцина албайм. Башкалар эмдөөдөн өтүшсүн. Эгер алардын баары алса, анда мен аман кала алам. Бирок вакцина өндүрүүчүлөрдүн айтымында бул Орусиянын медицина кызматкерлери үчүн коронавирус тоскоолдуктарына карабастан жаңы жылдык байрамдарды утурлай жакшы үмүт берет. Орусияда Спутник аттуу коронавируска каршы эмдөө өнөктүгү башталды. Ушул жана башка орчундуу кабарларды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуз. Ал үчүн бизди bbc.com /кыргыз деп издеңиз. Англияда алдыңкы окумуштуулар коронавирус боюнча жүргүзүп жаткан изилдөө башка өлкөлөргө кишилер ковидти кай жерден жуктуруп алганын так аныктоого жардам берет. Норвичтеги Квадрам институтунда илимпоздор 2000ден ашуун кишиден алынган коронавирустун генетикалык кодун чечмелөөдө. Илим жаатындагы кабарчыбыз Ричард Уэсткот баяндайт. Коронавирусту көзөмөлгө алуу үчүн ал жайылып жаткан очокту дароо таап, туш тараптан тосуу керек. Окумуштууларга бул чакан аспап так ушундай ишти аткарууга жардам берет. Вирустардын адамдыкы сыяктуу эле гендери бар. Бир нече жыл мурун алардын генин изилдөө үчүн чоң аппараттар керек болгон. Бүгүн болсо мындай чакан аспап менен караса болот. Мисалы мында коронавирустун гени чечмеленүүдө. Алекс тергөөчүдөй болуп бир нече айдан бери вирусту изилдеген генетиктер тобунун мүчөсү. Алар ооруп калган кишилерден алынган вирустун жүздөгөн түрүн салыштырып изилдеп келишти. Анан бара-бара күчөй баштады. Жумасына 2, жумасына 10, демалыш күндөрү 10, кымгут учурда да күнүнө 10 болуп жатты. Эгерде бир бейтапканада же кеңседе иштеген адамдардан вирустун генетикасы окшош бир эле түрү табылса, демек алар аны бири-биринен жуктурган. Бул бир очок болуп саналат. Эгер вирустардын генетикасы ар башка болсо, демек алар ар кай жерден жуктурган. Коомдук саламаттык боюнча эксперттер бизге кайрылып, эмне көздөп жатышканын айтышат. Биз үлгүлөрдү алып, тез арада текшерип, 24 сааттын ичинде жооп даярдайбыз.
вирустун жаңы чогуубу, бир эле түрү жайылып жатабы же сырттан кишилер менен ар кандай түрлөрү келип жатабы деген суроолорду карайбыз. Илимпоздор Англиянын чыгышында эле дүйнө боюнча өлкөлөрдүн көбүнө салыштырмалуу көбүрөөк үлгүлөрдү текшерип чыкты. Норфолк шаарында эле вирустун 100 башка гени же теги аныкталды. Алардын көбү Италияга, Испанияга, Францияга барып такалат. Азия эмес. Окумуштуулар ошондой эле Ипсвичтеги бейтапканада жана Норфолкто тоок фабрикасында потенциалдуу очоктор пайда болуу мүмкүнчүлүгүн изилдеген. Тоок фирмасында биз текшерип чыккан вирустун баарысы бир эле түрдөн чыкканын аныктадык. Демек, вирус бир кишиден экинчисине жугуп турган. Фирманын өзүндө же анда иштеген кишилер арасында жайылган. Бейтапканада болсо вирустардын көптөгөн түрлөрү жайылганы аныкталды. Алар тараган баштапкы түрлөр Ипсвичте да табылган. Бул вирустар ооруп калган ар кайсы кишилер менен келип, бирок башкаларга жуккан эмес. Демек, бейтапканада вирусту көзөмөлдөө чаралары жакшы натыйжа берип жатат. Британиядагы лабораториялар ген изилдөөлөрү боюнча дүйнөдө эң алдыңкы болуп саналат. Вирус кайра баш көтөрө баштаган соң илимий изилдөөлөр ага каршы негизги курал болмокчу. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И эмки айда Джо Байден бийликке келгенде Кошмо Штаттар менен болгон мамиле кайра объективдүү жана рационалдуу болоруна үмүт артаарын билдирди. Мындан сырткары Ван АКШны Бейжиңге карата мамилесин өзгөртүүгө чакырды. Быйыл эки өлкө ортосундагы мамиле начарлап кетти. Анткени учурдагы президент Дональд Трамп бир катар маселелер, анын ичинде соода жана адам укуктары боюнча Кытайды бутага алып келди. COVID-19 жуктуруп алган учурлары өлкө боюнча өсүп жаткан чакта АКШнын Калифорния штатынын көп бөлүгүндө жаңы катуу карантин чаралары киргизилди. Ага ылайык штаттын жарымынан көбү же 40 миллион тургун үйүнөн чыкпашы керек. Жекшемби күнү АКШ боюнча ооруканаларга 100 миңден ашуун адам жаткырылгандыктан ушундай чаралар кабыл алынды. Пакистандагы бейтапканада кычкылтек түгөнүп калгандан кийин оорукананын жетекчиси кызматынан алынды. Ковидтен 6 бейтап көз жумду. Пешавардагы Хайбер ооруканасындагы бир катар башка дарыгерлер да жумуштан четтетилди. Иликтөөдө бейтапкананын кычкылтек жеткирүүчү жайында нөөмөттө турушу керек болгон кызматкерлер өз ордунда болбогону аныкталды. Гонконг өткөн айда университетте өткөн тынчтык митингине катышты деп 8 киши кармалды. Колго түшүрүлгөндөрдүн 3-өө Гонконгдун көз карандысыздыгын талап кылган урандарды айтып, баннерлерди көтөрүп чыкканы үчүн айыпталып келди. Июль айында аймакта кабыл алынган Кытайдын улуттук коопсуздук боюнча мыйзамына ылайык алар узак мөөнөткө абакка кесилет. Жаңы изилдөөгө ылайык ушул кылымдын аягына барып, Европадагы Альп тоолорундагы мөңгүлөрдүн 3төн 2 бөлүгү жок болоору аныкталды. Европа биримдиги каржылаган изилдөөдө мөңгүлөр азайып, жукарып баратканы белгилүү болду. Жана эгер парник газдар абага бөлүнүп чыгып, учурдагы жылууланууну улаана берсе, 2100-жылга барып, тоолордо мөңгү ээрип жок болот. Ливандын баш калаасы Бейруттун борборунда болгон катуу жарылуудан бери 4 ай өттү. Анда 200 адам каза болуп, көптөгөн адамдар жаракат алышты. Бир нече күндүн ичинде иликтөө иштери жүргүзүлөт деп убада кылынган. Бирок жарылуунун себептери тууралуу дале толук маалымат берилген жок. Ондогон адамдар камакка алынса да, эч ким жоопко тартылбай, жабырлануучулардын эч кимисине кенемте төлөнбөдү. Жарылуунун очогу Бейрут порту болгон. Анда жалгыз Orient Queen аттуу круиздик кемеси турган. BBC'нин жакынкы чыгыштагы кабарчысы Квентин Сомервилл окуя болгон жерден баяндайт. Окуядан кийинки жашоо. Ливан башаламандыкта жашап жатат. Алардын бир гана Orient Queen аттуу круиз кемеси болгон. 4 ай мурун портто катуу жарылуу болгондо, бул кеме катуу жабыркаган. Кемеде экипаж мүчөлөрү гана болгон. Алар кампада өрт чыкканын көрүп, кийин эмне болуп кетерин билген эмес. Кеме токтоочу порт талкаланган. Orient Queen кемеси аңтарылып, кыймылдаткычы турган жайын суу каптаган жана экипаж мүчөлөрү дайынсыз болду. Жээкте ашпозчу Майкл Вильянуева олуттуу жаракат алган эле. Кемебиздин ичи талкаланды, сыртка чыга албай кыйналдык.
Экинчи жолу жарылуу болгонун билбедим. Анткени биринчи жолу жарылуу болгондо дубалга урунгам. Өзүмө келгенде ордума турууга аракет кылдым. Бирок бутум сыныптыр. Учурда ал Филиппинге кайтып келди. Ага 4 жолу операция жасашып, бутун сактап калышты. Порт менен Бейруттун көптөгөн бөлүгүндө башаламандык орун алды. Orient Queen кемесинде дале дайынсыз болгон экипаж мүчөлөрүн издеп жатышты. Хейли Ретанын сөөгүн табууга 2 сааттан ашуун убакыт кетти. Эфиопиялык кызматкер кемеден учуп кеткен. Анын сөөгү порттун жанынан табылды. Мустафа Эйроуд бир нече күн дайынсыз болду. Анын атасы Сириядан келген жана анын ДНК анализи менен уулунун сөөгүн аныкташкан. Бир нече жыл бою өкмөт шаардын борборунда кооптуу химикаттарды сактап келген үчүн жарылуу өкмөткө болгон ишеничти такыр кетирди. Акылга сыйгыз. Жада калса эмне болуп кеткенин түшүнө албай нес болуп турам. Хана Абу Мери кеменин ээси. Эгер темир жана бетон жарылганда эмне болмок? Элестете аласызбы? Ал кемеси канчалык талкаланганын биринчи жолу көрүп жатат. Көптөгөн башка адамдар сыяктуу ал да кайгыга батып, жарылууну оңой эле болтурбай койсо болмок деп ачуусу келди. Портто жарылуучу зат турганын билип эч кандай чара көрбөгөн ар бир адам айыптуу. Көп киши набыт болду. Көптөгөн күнөөсүз адамдар жакындарынан, үйүнөн, жумушунан, кыялдарынан айрылды. Бир гана Orient Queen кемеси эмес, баары зыян тартты. Ондогон адамдар кармалып келди. Бирок иликтөө иштери бир нече күнгө гана созулат дешкени менен, ал 4 айдан бери жыйынтыктала элек. Бул кылмыш болгон жер. Мында кооптуу химикаттар сакталып келгенин өкмөт билген. Сот да, порттун жетекчилери да билген. Бир гана Ливандын эли ал тууралуу кабарсыз болгон. Жана алардын айрымдары чындык ушул коррупция тешигинен чыгаарына ишенишкен. Orient Queen кемеси талкаланды. Ал кайра сүзүп жүрө албайт жана жарылууга жол берген бийликтин кадыр баркын сактоо мүмкүн эмес. Эми спорт жаңылыктары. Тоттенхэм Хотспур жекшемби күнү Лондондун түндүгүндө орун алган оюн учурунда Арсеналды 2-0 эсебинде утуп, кайра Англис премьер лигасынын сап башына чыкты. Биринчи голду Сон Хэн Мин киргизсе, экинчи голду капитан Гарри Кейн алып келди. Тоттенхэм упайлар саны боюнча Ливерпуль менен тең келди. Бирок алдыда өтчү беттештердин айырмачылыгы бар. Лестер Сити Шеффилд Юнайтедди 2-1 эсебинде утуп, алдыңкы 4 команданын катарына кирди. Racing Point командасынын спортчусу Серхио Перес жекшемби күнү Бахрейнде өткөн Формула 1 жарышында Мерседестеги атаандашынын сейрек катасынан пайдаланып, алгачкы жеңишин камсыздай алды. Перес Рено командасынын спортчусу Эстебан Окондон алдыда келсе, Racing Pointtагы кесиптеши Лэнс Стролл 3-чү келген. Мерседестин спортчулары Валтери Боттас жана Джордж Рассел дөңгөлөктөрүн алмаштырганына байланыштуу 8-чи жана 9-чу орундарды ээлешти. Эми берүүбүздүн аягында. Үйүңүздө үй жаныбары болушун каалабаганыңыз менен жумшак коёнду же мышыкты ыслагыңыз келеби? Бул дүкөн адамдарга ээргүү бериши мүмкүн. Мындай үй жаныбарларын саткан дүкөндөр популярдуу болуп баратат. Адамдар жаныбарлар менен убактысын узак убакытка өткөрсө, эс алып, жаныбарлар алардын маанайын көтөрүп, стресстен арылууга жардам берет экен. Дүкөнгө күнүнө 200дөй кардар келет. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз bbc-kыргыз.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уга аласыз. Берүүнү жыйынтыктайбыз, Алпаркан Асташматов. Саламатта болуңуздар.